Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтомунун негизинде мамлекеттик резервтер фондунан бөлүнгөн гуманитардык жардам Лейлек районуна да жеткирилди. Жардам аймактагы аз камсыз болгон үй бүлөлөргө таратылууда. Азыркы учурда оор турмушту баштан кечирип жаткан жарандар жардам көрсөткөн мамлекеттин мындай камкордугуна ыраазы болуп турат. Учурда мамлекеттик резервтер фондунан келген жардамды даректүү жеткирүү жагы жергиликтүү бийлик тарабынан ишке ашырылып жатат. Жалпысынан 830 үй бүлө үчүн келген ундун көлөмү 41 тонна 500 килограммды түзөт. Ааламды каптаган апат өзүнүн экономикабызга, элибиздин жашоо шартына өзүнүн таасирин тийгизип атат. Бул кыйынчылыкты жеңүүдө өкмөт тарабынан дагы өтө чоң жардамдар көрсөтүлүп жатат. Анын бири катары бүгүнкү келген ушул аз камсыз болгон үй бүлөлөрүбүзгө ун менен азык түлүк менен жардам берүү алкагында 830 үй бүлө райондун халкынын ичинен бир каптан ун менен жардам алып атышат. Лейлек райондук мамлекеттик администрациясынын алдында түзүлгөн гуманитардык жардамдарды бөлүштүрүү боюнча атайын комиссиянын чечимине ылайык аз камсыз болгон жана жардамга муктаж турмуштук оор кырдаалга кабылган үй бүлөлөр үчүн атайын бөлүштүрүлүп таратылат. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому менен 1227 электрондук жарандардын кайрылуусу ачылган. Ошол кайрылуучулардан район боюнча 6670ге чукул адам азыркы күндө жардам алышты. Жарандар үйүндө отуруп телефон аркылуу катталат жардамга. Аны биз тизмени райондук комиссия аркылуу айыл өкмөттөрдүн комиссиясына жүктөйбүз. Айыл өкмөттүн комиссиясы электрондук түрдө алынган тизмени алар өздөрү карап чыгышып, чындыгында муктаж болгон болсо, алардын тизмеси тийиштүү болгон жерлерге жиберилип, ал жактан келген жардамдар анан комиссиянын чечими менен таратылып берилет. Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан Баткен облусунун элинин социалдык аялуу катмарына гуманитардык жардам катары жалпы 154 тонна ун бөлүнгөн. Мамлекеттик резерв фонду тарабынан келген ун ар бир район шаарлардын калкынын санына жараша бөлүштүрүлүп таратылууда. Мингүл Көчөрова, Бакыт Саитов, Алтын бешик жаңылыктары.